Илгери бийик тоонордо энеси менен бир баласы жашаптыр. Алардын бир эле жылкысы бар экен. Күндөрдүн биринде өзүнүн малайын ээрчитип алып, бай жетип келет. Чу. Чу. Силер мага 100 алтын карызсыңар. Качан бересиңер? 1 жылдан бери күтүп атып чарчадым. Кутулгула карызыңардан. Дагы 1 күн убакыт берем. Алтын таппасыңар, өзүңөрдөн көргүлө айтып коеюн. Мунугу боз үйүңөр менен жылкыңарды алып кетем. Ушунда тоңуп өлөсүңөр. Байдын айтканын кылгыла. Эртең эле кыштын чилдеси түшөт. Жылкы менен боз үйүңөрдөн ажыраганда, ошол эле күнү алдыгы балаңар менен бизге келип алып кул болосуңар. Mesela. Seni şaşpa. Tokta деп атам сага. Азыр колуңду сындырам. Токта дейм. Бас кеттик. Вакыт жок. Эртең келесиң. Эртең колго түшөсүң. Ошондо тарынба. Булар баары бир карызынан кутула алышпайт. Бизге кул болуп келгенде ошондо өчүңдү аласың. Бас кеттик. Айда балам, эмне кылабыз эми? Алтынды кайдан табабыз? Кантип карыздан кутулабыз? Билбейм. Токойго барып отун кыйып кел. Акыркы жолу ысык тамак жеп, жылуу боз үйгө жатайлы. Эртең көрөбүз. Макул эне. Жылкысын минип алып, бала токойго кетет. Чу. Ал жакта бир бактын бутактарын кыйып, боз үйгө жол тартат. Чу. Жолдо баратып, муз каккылап аткан тоо желмоозуна жолугуп калат. Өлүгүңдү гана көрөйүн. Мен менен боз үйгө консоң өлөт белең? Эми кантип сага жардам берем? Кантип чыгарам сени? Колдорумда баары тоңуп калды. Айтпадым белем сага, бас боз үйгө, бас. Жок, могу жерде жаракага жатып аласың. Бир күн болду, муузду каккылап атканым. Эч жылыш жок, көрүп атпайсыңбы? Кандайсыз? Эмне кылып атасыз? Жардам керекпи сизге? Бул жерде жердин жаракасы бар. Ал жакка кечээ менен сиңдим конок алган. Эртең менен чыга турган жери тоңуп калыптыр. Азыр чыга албай өлүп атат. Мен жардам берем деп муузду каккылап атам. Суук түшпөдүбү? Мууз аябай калың. Сиз бул жыгач менен жара албайсыз. Менде отун бар. Азыр ат келип отунду жагайын. Жардам берчи балам. Сиңдим тоңуп калбасын. Бала болсо отунду көтөрүп келип жараканын үстүнө жагат. Ысык оттон жараканы басып калган муз эрип кетет. Тарткыла дейм, эмне турасыңар оозуңарды ачып жалдырап? Ай кандайсың? Тирүүсүңбү я? Сарсана болуп өлүп кала таштадым. Сени ойлоп атып. Болду ыйлаба. Мени сактап калганыңа чоң рахмат. Сени сактап калган мынау бала, ушуга рахмат айт. Жардам бергениңе рахмат. Тоңуп калат элем. Жүр, боз үйгө барып ысык чайдын ичип конок болуп кел бизге. Бала болсо боз үйдөн чай ичип атып, бүт окуясын желмооздарга айтып берет. Баланын окуясын угуп, тоо желмоозу жооп берет. Албетте жок, бай турбайбы? Ушунча алтынды кайдан табасыңар? Кудайды карап сураса болбойбу ишине? 100 алтын, бул аябай көп да. Ооба, ушунча көп алтын мен да көрө элекмин өмүрүмдө. А сен кыпчылбачы. Жердин жаракасынан чыгып алып кыйын болбой, тоңуп калган аз эле калдың. Мен сүйлөп атканда өнүңдү чыгарбай отур. Октуңбу, я? Кыпчыламбы, кыпчылбайымбы, ишиң болбосун сенин. Бир бийик тоонун кырында кумура бар. Ал кумурада толтура алтын. Бирок ал кумураны дөөгө кайтарат. Сен болсо жылкыңды союп, ал дөөгө берип кой. Ал жылкыны жеп алып 2 саат уктайт. Дөө уктап атканда кумуранын жанында текен бутунат. Ал мөңкүгөндө кумура бутуңдун астына учуп келет. Макул, рахмат силерге. Деп
Желмооздар белек кылган жаасын көтөрүп алып, бала тоо жака жылат. Келди буга дейин, тетиги жакта дөө турат. Кечир мени жылкым, канча жолу сен бизди куткардың. Рахмат сага, биз эч качан сени унутпайбыз, энем экөөбүз. Тетиги тоонун этегине кургакпакта жылкы байланып турабы я? Эт жейлейме канча болду? Азыр кусакты тойгузуп 1-2 саат уктап алайын. Анан ойгонуп кумураны кайтарыш керек. Жылкыны жеп салып, дөө коңор тартып уктап калат. Тигине кумара менен теке. Желмооздар айткандай, бала текенин бутуна атат. Теке мөңкөгөндө кумара баланын бутунун астына түшөт. Дөө ойгонгончо бала кумараны көтөрүп алып, боз үйгө чуркап келет. Эне, караңызчы, алтын. Айда балам, кайдан алдың буну? Эми сөзсүз байдын карызынан кутулабыз эне. Ага көз каранды болбой. Кайдан алганымды ананыраак айтып берем эне. Эртеси күнү малайын элчитип алып, бай жетип келет. Келе алтынды, буну кайдан алдыңар? Таң калыштуу. Кап бизге кул болбой калбадыңарбы? Месага. Эне бала болсо, калган алтынга көп жылкы сатып алышып, бактылуу жашап калышат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.